Лев Толстой көчөсүнөн тез жумуш табуу үчүн топтолгон жарандарды дээрлик ар күн сайын көрүүгө болот. Эми ал жерде атайын борбор ачылды. Жылуулук системаларынын баары орнотулду. Жана сан узелдерди коюу максатында азыр ушул канализация түтүктөө тартылууда бул жака. Андан тышкары бунун каптал бетинде 25 шарчы метр түзгөн чатыр курулду. Бул жерде ошол жайкы мезгилде адамдар ушу скамейкаларда отуруп күтүп турганга ушундай шарт түзүлдү да. Андан тышкары ушул имараттын жол боюндагы бети ачык айнек менен жасалды. Атайын ушул өтүп бараткан адамдарга бүт ичинде эмне болуп атканын бүт көрүнүп турган максатында. Иш издеп келгендердин көпчүлүгү кара жумуш аткарышат. Арасында электрик, ширетүүчү сыяктуу кесипке ээ жарандар да бар. Буга чейин аба ырайынын ар кандай шартына карабастан көчөдө, жолдун боюнда тизилип турушчу. Суук болуп калат, жамгыр болуп калат, мына жерде турабыз. Бала бакыра багабыз деп. Рахматчылык айтабыз ушу. Бизге рахмат ушундай мэрияга. Ушундай жакшынакай условия түзүп берди. Мындан аркы балдардын баары чеке келип туруп, как опс сыяктуу болуп калат да бул жер биз үчүн. Бул жерде коопсуздук камсыз кылынат. Милиция кызматкерлери тартипке көз салышат. Бизге атайын ушундай кабинет бөлүп берип, бул жерде күнүгө келип отуруп кызмат өтөдөбүз. Бул жакта биржада иштеген адамдар келип жылынуучу аймак кылып бөлүп койду бияка перегородка. Бул жеринде болсо бизге атайын ушундай милиция пункты кылып берди. Күнүнө ушул жерге келип коомдук көзөмөлдү карап отурабыз адамдарды. Жана ошондой эле кайгылуу кызматынан пост бөлүнүп, булар дагы бул жерде патруль кылып көчөдө жүрүшөт. Иш издегендерге мындай шарт түзүүнү 2 апта мурда кала башчысы тапшырган. Бул үчүн мэриянын эсебинен миллион сом бөлүнүп, демөөрчүлөр 800 000 сомдук көмөк көрсөткөн. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.